Башка өлкөгө кетүүнүн баасы канча болот? Амандын мисалында санап көрөлүк. Көптөр миграциянын баасы учак билеттин баасы менен эле бүтүп калат деп ойлошот. Билетти болжол менен 15 миңге сатып алып, учуп барсам эле болду дешет. Мындай ойлор чоң жаңылыштык. Мындай ката мигрант биринчи маянасын алганга чейин эле аны карызга батырып коет. Келгиле, китептеги каарманыбыз Аманды карап көрөлүк. Анын той өткөрүүгө алган 300 миң сом насыясы бар жана Орусияда акча тапкысы келет. Эмесе Аманга бир айга жетиш үчүн чындап канча акча табыш керектигин бирге эсептеп көрөлүк. Келгиле, калькуляторду чыгарыңыз. Чыгымдарды кошуп чыгалык. Мекениндеги баардык керектүү документтерди чогултууга 4 миң сом. Орусияда иштөөгө уруксат кагаздарын, патент алууга жана медицинага 8 миң сом. Жол кереги жана таксиге 25 миң сом. Иш берүүчү сиз барган күнү эле курсаңыз тоюп койбойт да. Биринчи маянаңызды алганга чейин жок дегенде бир ай жашашыңыз керек. Жаткан жерге жана тамак ашка 20 миң сом деп коелук. Күтүүсүз чыгымдарга дагы 10 миң сом бөлүп коебуз. 67 миң. Бул биздин баштапкы чыгашабыз. Алгачкы 2-3 ай киреше таппай иштейсиз. Бул акчаны Аманга окшоп насыяга алсаңыз, анда жок дегенде дагы 6 ай пайыздарды төлөш үчүн иштөөгө мажбур болосуз. Эмгек миграциясына кетердин алдында өз мекениңизде финансылык кепилдикти даярдап коюңуз. Эгерде эмгек миграциясында финансылык сабаттуулук жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келсе, биздин китебибизди QR боюнча жүктөп алыңыз.